мына жаз жай айларында биз турган Ош Папан автожолунун чыгыш тарабында бул жакта мына жылгалардан, коктулардан нөшөрлөгөн жамгырдан улам сел түшөт. Жылда былтырда түшкөн. Ошол сел түшүп, жыйынтыгында ушул селканага келип жолго чыгып кеткен. Себеп дегенде ушул селканаларды мына өндүрүш ишканалары дайыма таштандыларын таштап, өз убагында ушул селкана көңүл бурбай толуп калганда, сел келип жамгыр катуу жаагандан жамгырдан улам сел келип, бул сел өтүшү канал менен акпай, тескерисинче мына жолго чыгып, мына артыбызда турган жапалак айылына чейин кирген учурлар болду былтыр. Ошонун жыйынтыгын былтыркы жылды эске алып, Ош шаарынын мэри, Жараны коргоонун башчысы Токторбаев Жеңишбек Шерматович ушул сел каналды өзү көрүп кеткен. Ошол көрүп кеткенден кийин ушу өндүрүштүк ишканаларга, жалпы Жараны коргонуу кызматынын дагы ишканаларга тапшырма коюлду. Ошонун негизинде азыр биз иштерди аткарып атабыз. Бул коюлган тапшырма өз мөөнөтүндө бүтөт буюрса. Өзүңүздөр көргөндөй азыр оор техникалар тиешелүү деңгээлде жогору деңгээлде иштерин аткарууда.